Урушчумун. Bir gün meni келип чакырып айтып атпайбы? Ай, Базаке, келчи мага урчу, ал жерде абдан жакшы компания бар экен. Эпид деген, LF8 деген дарыда ушул немелер, капсулалар бар экен. Ушул капсулада мынандай дарттардан айыгып атыр аябай деген. Ой, сен компания, эсиңдеби жыл мурун менден $1000 сурадың эле. Эмне болду? Кайча машина миндирдиң мага деп уруш койдуң эле. Ага карабастан аялым Рахат Казакстанга звонить этиптир. Казакстанга звонить эткенде ана казакча общаться эте албай, орусчаны жакшы түшүнбөйт аялым. Анан Казакстандан немеге бериптир, Бишкектен дагы бир телефон номерин бериптир да. Ал Динара деген кыздын телефонун берген экен, анан ал дагы орусча сүйлөйт экен, в основномчу. Мен айткандан, ладно, сүйлөшүп көрчү, жок деген айне. Мен сүйлөштүм. Сүйлөшүп кийин ал жана неме кирдик, чаттарга кирдик, бияка кирдик. Анан ошол жактан абдан мына Казакстанда айыгып окмуш болуп атат да. Абдан жакшы результаттар, көп оорулардын көп дарттарын айыгып кетип атат. Анан бирөө выступать этип айтып атат. Мен мисалы үчүн дейт, бир жумада тамекини неметип койдум, мен уже тамеки жок, тартпаган тамекин деген деди. Анан кийин грыжым жок болуп калды, уже дагы көп дарттардан айыгып калдым. Мен ишенген жокмун агачы. Кантип эле бир жумада. Мен өзү тамеки тартканыма где-то мен кеч неметкен, где-то 30 жашыман баштаган эле тамеки тарткан. Мен негизи санап көрсөм, уже 25 жыл болду тамеки тартканымачы. Бир 2 жыл, 3 жылдан бери канчалык тамекини тартам, таштайм десем, ошончолук негеде көбөйүп атты. Бир күндө где-то 2 пачкадан тамеки тартып аттым да. Анан кой, эмнеси болсаң ушуну бир көрөйүнчү деп анан кийин заказ бердик. Заказ бергенде мен ошол наставницам айтты, смешанный пакет ал, ошону көргүлө деди. Смешанный пакет алдык. Немени регистрировать еттик, бирок спонсор менен ошол наставницам тез арада эле где-то бир 2-3 күн немесинде ошол немен смешанный пакетти мага жөнөттү. Бишкектен Ошко үйгө прямо такси менен берип жерде. Анан смешанный 30 баягы зеленый, белый и фиолетовый баягыдан. И сразу ошону сразу немете баштадык, принимать ете баштадым да. 3 күндөн кийин негеден эртеме туруп обязательно тамеки тартчу элем да, обязательно экөөнү тартмайынча, анан кийин только даратып, анан кийин только намазга барчумун. Обязательно эртеме турган эки тамеки тартпасам уже ушунчалык башым ооруп, вообще эч нерсе кыла албайт, жумуш да кыла албайт элем. 2 күн өттү, 3-чү күнү негедир спокойно бардым, намазды окудум, келдим. Тамекини унутуп калдым. Анан что-то тамеки тарткым келип кетти. Барып тамеки тарттым, тамеки тарсам где-то жарым биле тарттым. Тарсам что-то смотрю, что-то оозумда кандай горечь пайда боло баштады. Негедир кандай неприятный, вообще өзүнчө башым айланып, көптөн тамеки тартпасам, ошондой бир ситуация болот да. Негедир вообще неметпей калдым. Жарым тартып жибердим. Андан кийин тоже самое, где-то обедтен кийин негедир унутуп калдым. Обедтен кийин эсиме келип тамеки тартып көрөйүнчү дагы. Тамекини тарсам, что-то 1-2 күн тарткандан кийин что-то уже дагы эле баягы неме да ситуация болуп атат. Анан негедир окшош. Баягы уже организм отторгать ете баштады. Все, я тамеки тартпай эле коеюнчу. Ыргытып жибердим ал тамекини. Ушундай немелер чудесно бывает, бирок ушундай болду да өзү менен. Андан кийин ошол бойдон кечинде тамекини тарттым дагы, смотрю, что от запаха уже немете баштады. Совсем, точнее, немете баштады. Организм отталкивать ете баштады. И все, 4-чү күнү не то что баягы тамеки унутуп да калдым да. Вообще, ушу 3 күндөн кийин анан өзүнчө баягы наставница звонить этип айтты, анан 7 күнү у меня рекорд, 3 күндө тамекини вообще сейчас не могу деп. Азыр иногда адамдар көрөм тамеки тарса, анан кантип тамекини тартат деп. Как будто мен мурда тартпай жүргөндөй сезилет өзүмөчү. Ошондой баягы неме деп сезилип атат да.